Америкада мигранттар үчүн турак жай табуу кыйын экен. Көпчүлүк америкалыктар документтери жок адамдарга турак жай берүүдөн баш тартышат. Алар көп учурда туруктуу кирешенин, жакшы кредиттик тарыхтын жана башка төлөөгө кудуреттүүлүгүңүздү тастыктаган документтердин болушун талап кылышат. Кээ бир учурларда сизге бирөө поручитель болуп бериши керек, же болбосо депозитин төлөйсүз. Ошондой эле бизге окшоп жеке менчик ээлерине 3 айга алдын ала төлөп гана келишим түзүп тапсаңыз болот. Турак жайды кайдан табууга болот? Бул албетте Facebook жана Telegram группаларында өзүбүздүн мекендештерибиз жана СНГдан барган адамдар жарнамаларын беришет. Ошондой эле Zillow же Roomster аттуу атайын сайттар бар, ал жактан карап көрсөк болот. Жана албетте көпчүлүгү тааныштарынан жана досторунан табышат. Эгер толук батир табуу кыйын болсо, ошол эле Telegram группаларынан бөлмөлөрдү ижарага карап көрсөк болот. Мындай учурда документтерге болгон талап анча катуу болбошу мүмкүн, айрыкча жалгыз бой адамдарга оңоюраак болот. Ошондой эле айрым кайрымдуулук уюмдарына дагы кайрылып жардам сурап көрсөк